Урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары, аксакалдар, апалар, эжелер, инилер, карындаштар. Мен буга чейин элчи болуп жүрүп, өнүккөн өлкөлөрдүн элчилери менен көп сүйлөштүм. Аларды кыдырдым, лидерлер менен жолугуп сүйлөштүм. Экономикалык өнүгүүнүн негизи 4 эле мыйзамдан турат экен. Эң негизги бөлүгү. Ал кайсыл мыйзам? Биринчи мыйзам бул, урматтуу агайын туугандар, бул жеке менчикти көздүн карегиндей сактоо, коргоо жана анын корголушуна мамлекеттик тарабынан кепилдик берүү. Ошондо гана ишкерчиликтин дагы өнүгүшүнө шарт түзүлөт. Ошондо гана Кыргызстанда жумуш орундар көп түзүлөт. Ошондо гана Кыргызстанда ишкерлердин өзүнчө социалдык слой, өзүнчө социалдык катмар пайда болот. Качан гана мамлекет ошондой социалдык катмарга таянып иш кылганда, бул биз туруктуу экономикалык өнүгүүгө чыгабыз. Бизде бул мыйзам бар, бирок аны иштетүү механизмдери жок. Сиздердин батаңыздарды алып, элдин добушун алып келе турган болсом, мен ушуну жасоого сиздерге убада берем. Рахмат. Экинчи мыйзам дагы абдан керектүү мыйзам, урматтуу агайын туугандар. Бул ар бир мен ишкерчилик кылам деген жашка, мен ишкерчилик кылам деген биздин атуулдарыбызга биринчи кезекте өз ишмердүүлүгүн башташ үчүн, өз бизнесин башташ үчүн аларга начальный капитал деп коет орусчасы. Башталгыч капитал керек. Ал капитал кайдан алабыз? Андай капиталды биз банктан алабыз. Тилекке каршы соңку 30 жылда Кыргызстанда белгилүү сандагы банктар иштеп, ал банктар Кыргызстанда банктардын атаандаштыгы жок. Атаандаштык болбогон жерде банктар сөзсүз түрдө пайыздык проценттик ставкасын, өздөрүнүн пайызын, элге бере турган кредиттин пайызын абдан жогору коюп алышкан. 20%-тен ашуун 30%-ке чейин коюшкан. Ошонун натыйжасында биздин жолугушууга келген атуулардын да кыргызстандык мекендештердин дээрлик көпчүлүгү банктан жогорку процентти акча алып алышып, ошону төлөө менен күн өткөрүп атышат. Бул туура эмес, бул сүткорлук. Эгерде биз парламент тарабынан банктардын атаандаштыгын күчөтө турган мыйзамды кабыл алсак, ал 12 пункттан турган мыйзам. Аны кабыл алсак, анда Кыргызстанда банктардын атаандаштыгы түзүлөт. Натыйжада банктардын элге берген пайыздык проценти төмөн түшөт. Элдер банктардан алган акчаларынан тез кутулууга шарт түзүлөт. Үчүнчү мыйзам, урматтуу агайындар, бул дагы бизге абдан керектүү мыйзам. Бул Кыргызстанга дүйнө жүзүнөн жаңы технологияны алып келип, жаңы өндүрүштөрдү уюштурууга өбөлгө берүүчү мыйзам. Бул мыйзам Англияда 1688 жылы кабыл алынган. Ошол мезгилде Европа өлкөлөрү, Европадагы бардык өлкөлөр дээрлик өнүкпөй экономикасы начар акыбалда болгон. Ошондо Англиядагы белгилүү соодагерлердин тобу парламент түзүшүп, парламент аркылуу мына ушул мыйзамды элге сунуштаган. Тагыраак айтканда, бул мыйзам кимде ким жаңы технологияны ойлоп таба турган болсо, буга анын менчигин, анын ойлоп тапкандыгын мыйзам аркылуу патенттин негизинде ошол адамга ойлоп табуучунун менчиги кылып туруп бекитип беребиз деп бекитип беришкен. Натыйжада дүйнөдөн ойлоп табуучулардын бардыгы Англияга агып келе башташкан. Агып келип, Англияда экономикалык өнүгүү дүркүрөп өнүгө баштаган. Дүркүрөп өнүгүп, бул өнүгүү барып туруп, мына өзүңүздөр билесиздер, бу жерде билимдүү
агай эжелер отурасыздар. Бул Англияда өнөр жай революциясын алып келген. Индустриальный революция деп коет. Ошого алып келген. Тагыраак айтканда мына бушул 1688 жылдан баштап Англиянын экономикасы жогорула баштаган. Мына ушул мыйзамдын негизинде дүйнө жүзүнөн ойлоп табуучулардын бардыгы Англия келген. Себеби Англияда мына ушул мыйзам иштейт. Англияга барып ойлоп тапсак биз өмүр бою бай болобуз. Биздин интеллектуалдык менчигибиз мамлекет тарабынан корголуп, анын корголушуна мамлекет тарабынан кепилдик берилет деп ишенип туруп келе башташкан. Ал эми биздин учурда кандай мыйзам керек? Бизге, урматтуу агайын туугандар, бизде учурда өзүңүздөр билесиздер, элдин киреше булагы 3 нерседен турат. Биринчиси бул мал чарбачылык, экинчиси бул дан чарбачылык, үчүнчү бул соодагерлик же болбосо соода, коммерция. Мына ушундай киреше булагын өзгөртүүнүн, аны жакшыртуунун учуру келди, урматтуу агайын туугандар. Бул биздин мамлекет башчыбыздын, бул биздин өлкөнүн жетекчилигинин каалоосу. Аны өзгөртүш үчүн эмне керек? Аны өзгөртүш үчүн жанагындай мыйзам керек. Эгерде биз кимде ким, кайсы бир ишкер сырттан жогорку технологияны алып келип, Кыргызстанда өндүрүш уюштура турган болсо, ага артыкчылыктар берилет мыйзамдын негизинде. Анын негизинде алар 10 жылдан 15 жылга чейин салыктан бошотулат. Бул деген сөз эмне деген сөз? Бул деген сөз тышкы инвесторлорго, ички инвесторлорго мамлекеттик тарабынан колдоо деген сөз. Бизге мына ушул жетишпей атат. Ошон үчүн бул мыйзамды кабыл алуудагы учурдун талабы. Төртүнчү мыйзам кайсы мыйзам? Бул бизге сапат жана стандарт мыйзамы. Анткенин себеби биздин Кыргызстанда, биздин өлкөбүздө курулуп жаткан бардык нерсе, өндүрүлгөн товарлардын бардыгы жогорку деңгээлде сапаттуу чыгыш керек. Ал стандарт менен чыгыш керек. Ал стандарт, ал сапат мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүп туруш керек. Анын үчүн мыйзам керек. Бизде бул мыйзам жеткиликтүү иштелип чыккан эмес, механизмдер жок, жакшы иштеп натыйжа бербей жатат. Эгерде бир мисал келтирип кетейин, Америка Кошмо Штатында мына автожолдор 20 жылдан 30 жылга чейин кызмат кылат. Себеби автожолдор өзүнчө мамлекеттик стандарт менен, талап менен, сапат менен курулат. Мына ушул 4 мыйзам өлкөбүздү өнүктүрөт. Мына ушул 4 мыйзам өлкөбүздү туруктуу экономикалык өнүгүүгө чыгарат. Мына ушул 4 мыйзам башка өнүккөн өлкөлөрдө иштеген, натыйжа берген, аны ишке ашыруу мүмкүн. Мен 2 реалдуу мисалды айтып берейин. Бул 4 мыйзам биринчи жолу 1688 жылы Англияда кабыл алынган. 1688 жылы. Кабыл алынгандан баштап Англияда экономикалык өнүгүү дүркүрөп башталган. Өнүгүү башталып, дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүүсүндө айырмачылыктар, кескин айырмачылыктар өкүм сүрө баштаган. Андан 100 жыл мурда 1588 жылы дүйнөдө өлкөлөрдүн жашоосу бардыгы бирдей болгон. 100 жылдан кийин мына ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин Англияда экономикалык өнүгүү башталган. Ошон үчүн мына ушул мыйзамды дароо башка европалык өлкөлөргө көчүрүп алган. Франция, Германия, Америка, Япония, Сингапур, Кытай, араб өлкөлөрү, бардык өлкөлөрдө өнүгүү болду. Мына жакында Түштүк Корея, Вьетнамда ушундай өзгөрүштөр кетип атат. Биздин эмнебиз кем, урматтуу агайын туугандар? Эгерде биз экономикалык өнүгүүгө жетебиз, өлкөнү өзгөртөбүз, элдин жашоосун жакшыртабыз десек, анда биз сөзсүз түрдө планды иш кылышыбыз керек. Экономикалык өнүгүү кокустуктан болбойт. Экономикалык өнүгүү өзүнөн өзү ишке ашпайт. Экономикалык өнүгүү белгилүү бир аракеттердин натыйжасы болот. Ошон үчүн урматтуу бүгүнкү жыйындын катышкычылары, биринчи мына ушул мыйзамдын кабыл алуу иштери башталган жери Англия деп айттым. Экинчи дагы бир мисал келтиргим келет. 1961 жылы
Түштүк Кореяда Пак Чон Хи деген бийликке келген. Ал билесиздер, мына Кыргызстандагыдай күчтүү бийлик орноткон. Дароо ошол күчтүү бийликти ал элге шарт берүүгө, элге бардык экономикалык активдүү бөлүгүн элдин шарттар түзүп берүү үчүн колдонгон. Натыйжада экономикалык өнүгүү дароо кеткен. Мына Түштүк Кореяны көрүп атасыздар. Экономикалык өнүгүү абдан тездик менен өсүп атат. Дүйнөлүк алдыңкы экономикалык өнүккөн өлкөлөрдүн катарына жетип калды. Мен ушул эки мисалды айткым келет да. Андан кийин урматтуу жыйындын катышуучулары, бул менин жогоруда айткан парламенттик шайлоого катышуудагы эң негизги программамдын кыскача мазмуну. Ошон үчүн мен шайлоодо өлкөнү өзгөртө турган 4 мыйзам деген уран менен катышып атам. Биз өзгөрөбүз десек 4 мыйзамды кабыл алыш керек. Ал 4 мыйзамды кабыл алуу бул депутаттын милдети. Эгерде мен сиздерге социалдык маселелерди чечип берем деп туруп вада берсем, аны чечиш үчүн белгилүү убакыт тарапкыланат. Мен жалганчы болуп калам. Бирок мен парламенттин депутатынын өзүнүн ыйгарымына укууна тиешелүү нерсени айтсам, мен аны ишке ашырууга менде толук мүмкүнчүлүк болот, ишке ашырам. Ошон үчүн Кудай кааласа, элдин добушун алсам, сиздердин батаңыздарды алсам, парламент келгенден кийин 3 айдын ичинде мында ушул мыйзамдарды кабыл алып, сиздерге жарыя кылууга мен убада берем. Рахмат. Менин депутаттык программамдын экинчи бөлүгү бул жергиликтүү социалдык маселелерге арналат. Урматтуу агайын туугандар, өлкөдө өзгөрүү болуп атат, бирок көптөгөн социалдык чечилбеген көйгөйлөр бар. Жаңы жерде, жаңы пактада, мынау биздин ушул турган Романовкадын тегерегинде, Баян Антоновка, Ак-Өргө дерлик бардык жерде социалдык көйгөйлөрдү мен тизмелеп чыктым. Мен аларды толук үйрөнгөнгө аракет кылып атам, аракетти мен дабылантам. Мен эгерде мына ошол социалдык маселелерди чечем, ошон үчүн депутатка барам деп айтсам, бул туура эмес болуп калат. Себеби социалдык маселелерди чечүү, урматтуу агайын туугандар, ага каражатты өкмөт берет. Депутат өз жанынан бербейт иш убакта. Депутаттын эң негизги милдети мына ошол маселелерди абдан дыкаттык менен, кылдаттык менен үйрөнүп, ал маселени жогорку кеңештин трибунасынан тиешелүү бийлик өкүлдөрүнүн алдында кабыргасынан коюп, аны өкмөттүн программасына киргизип талап кылуу. Мен ушуну сиздерге жасайм деп убада берем. Анткени социалдык көйгөйлөрдү көтөрүш үчүн депутат элдер менен дайыма тыкыз жакындан иш алып барыш керек. Көпчүлүк райондордо бир туура эмес тенденция кетип атат. Биз мына ушул өзүбүздүн гана өрөөндөн, өзүбүздүн гана конуштан өзүбүздүн уулубузду шайлайбыз деген ураанды көтөрүп атышты жаштар. Бул негизинен туура эмес. Себеби биз соңку 30 жыл бою биз мына ушундай ураан менен, мына ушундай ыкма менен депутаттарды шайлап келатабыз. Кандай жыйынтыкка жеттик? Натыйжа берген жок, жыйынтыкка жеткен жокпуз. Биз буга точка коюш керек. Ошондуктан мен сиздерден суранарым, ар бир депутаттыкка аттанып жаткан талапкердин программасы менен кененирээк таанышыңыздар. Анын билим тажрыйбасын баскан жолун үйрөнүңүздөр. Аны менен жолугушууга барыңыздар, суроолорду бериңиздер. Андан кийин гана тандоо кылыңыздар. Антпесек, биз дагы бир жол адашып калышыбыз мүмкүн. Алардын дагы бир көтөргөн маселеси болуп атат. Башка депутаттар келсе, башка талапкерлер келсе, алар сиздерге убада берип коет. Дагы социалдык маселелерди чечем деп, ошо ойдо буйругун карматпай кетип калат. Сиздер менен жолукпай коет, телефонуларды албай коет деп атат. Бул да туура эмес, урматтуу агайын туугандар. Мен бул маселени башкача өңүттөн чечүүгө сиздерге убада берем. Кандай? Ар бир
айылдык конушта, жаңы жерде, жаңы пактада, Ак Ордодо жана башка жерлерде менин өзүмдүн 2-ден 4-кө чейин менин өкүлдөрүм болот. Өкүлдөрүмдү мен тактайм. Ал өкүлдөрдө менин жеке телефонум болот. Алар дайыма мага контакт ачышат, телефонду чалышат. Кайсы учурда кел десе, мен ошол учурда келем. Мен ошол учурда келип, маселени жергиликтүү эл менен талкуулап, аны көтөрүүгө мен убада берем. Рахмат. Бул социалдык маселелерди көтөрүп чечүүнүн бирден бир эле жолу деп ойлойм. Мындан башка жолу жок. Ошон үчүн сиздерден өтүнүч, мен социалдык маселелерди көтөрүп туруп парламентке депутат болуп келем дегендерге ишене бербеңиздер. Ошондой эле мен дагы бир жолу айтып коеюн. Бул жолку шайлоо таза өтүш керек. Бул жолку шайлоо адилеттүү өтүш керек. Ошон үчүн мен өзүмдүн агитаторлорума айтып атам. Бир да кыйын таратпайсыңар. Эч кандай добуш сатып алуу болбосун. Бул деген мыйзам бузуучулук. Кимде ким менин атыман кимдерге кандайдыр акча сунуштаса, бул атайын жасалган каршы мындай кыянат иш деп ойлоңуздар. Анткени добушту сатып алган депутат акчасын ишенип көптөгөн агитаторлорду алып алып, ошол аркылуу ар бир агитатор 5тен адам алып келип, алып келсеңер мен депутат болом деген аракет кылган, болом деп аракет кылып, ушундай жол менен кетип аткан талапкерлер бул силерге кызмат кылып бербейт, урматтуу агайын туугандар. Аларга таптакыр ишенбеңиздер. Эгерде ошондойлор болсо, дароо чепке кагыңыздар. Андан кийин сөзүмдүн акырында, урматтуу агайлар, эжекелер, бир нерсени баса белгилеп айткым келип турат. Биздин шайлоодогу 19 округтагы депутат талапкердик номерим 18 номер чыкты. Качан 18 номер чыкканда мен абдан сүйүндүм. Себеби 1 деген жакшы цифра, эгерде 1ге 8 уланып калса, бул чексиздикти билдирет. Ошондуктан бул номер абдан жакшы номер деп эсептедим. Эң башкысы бул номерди эстеп кала турган, жаттап кала турган, элдин жүрөгүндө калган 18 жаш дегендер бар. Рұқсат берсеңіздер, ушунун бир бүлөтүн жоғыртап, жашты көз эстеп койдум. Dört mizan. Uşul dört mizandı bizdin talapken Baktibek Amanbayev jetkizip Kırgızstanımızdan. Oşon üçün Amanbayev. Mikrofon var. Amanbayev. 18 номерди таап, Бакыт Аманбаев дегенди чыгарбай туруп добуш берсеңиздер, бул туура болот. Эгерде ошол клетканын ичинен сиздердин жазган чыгып кетсе, бул бюллетень бузулуп калат. Ошон үчүн сиздерден бирден бир өтүнүч 30 ноябрда сиздерден өтүнүч келип, добуш берип колдоп коюшуңарды суранабыз. Рахмат. Thank you.